Президент Садыр Жапаров 21 ноябрда Бишкек шаарында 2022 жылы курулган мектептердин ачылышына арналган аземге катышты. Анда сүйлөгөн сөзүндө Жапаров башкалада 15 билим берүү мекемеси 5 айдын ичинде салынып бүткөнүн, курулушу буга чейинкилерге караганда арзан болгонун белгиледи. Акыркы 12 жылдын ичинде мектеп бала бакчанын чарчы метрин $850 салып келишкен. Ал кезде материалдар экеси арзан кези болгон. Азыр цемент, арматура экеси кымбат. Ошого карабастан $650 куруп берди. Ошону дагы чөнтөгүнө киреше түштү. Акыркы 10 жылды ала турган болсок, менин эсебимде $200 миллион сол чөнтөккө салышкан. Президенттин айтымында 15 мектептин курулушуна каражат мамлекеттин казынасынан бөлүнгөн, бирок суммасы канча экени айтылган жок. Жылдан жылга билим берүү тармагына бөлүнгөн акчанын суммасы көбөйүп жатканын айтты. Маселен, 2012 жылы 12,7 миллиард бөлүнсө, 2020 жылы 39,9 миллиард сом бөлүнгөн. 2022 жылы кошумча 16 миллиард сом каралган. Садыр Жапаров калктын саны өсүп жатканына байланыштуу жылына 24 мектеп салынышы керек экенин билдирди. Анын маалыматына караганда 2 жыл мурун өлкөдөгү 247 айылдагы мектеп жараксыз абалда болчу. Учурда окууга жараксыз 80 мектеп калды. Буга чейин президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанда 2020 жылдын октябрынан 2022 жылдын 1 октябрына чейин 193 объектинин курулуш жана оңдоп түзөө жумуштарына мамлекеттик бюджеттен 6 миллиард 172,1 миллион сом коротулганын маалымдаган. Саламатсыздарбы, урматтуу агартуучулар, кымбаттуу билим берүү тармагынын өкүлдөрү, иш-чаранын кадырлуу катышуучулары. Мынакей азыр эле сиздер менен чогуу Борбор калаада курулушу бүткөрүлгөн билим уялары боюнча видео тасмаларга күбө болуп, кубанычыбыз койнубузга батпай турган кезибиз. Чынында буга чейин Борбор шаарыбызда 15 билим берүү мекемеси 5 ай ичинде курулуп, пайдаланууга берилген учур болгон эмес. Муну эми ашыра мактангандык деп айтууга болбойт. Айтайын дегеним, билим берүү тармагына мамлекет олуттуу көңүл бура баштаганына курулушу бүткөрүлгөн мектептерибиз айкын күбө. Болбосо аймактардагы мындай коелу, аймактарды өлкөнүн борбору болгон Бишкек шаарындагы бир топ мектептердеги класстарда 40тан 50дөн бала окуп жаткандыгы ойлондурбай койбойт эле бизди. 25 окуучуга ылайыкталган класстарга мынчалык көп баланын окуп жаткандыгы албетте билим берүүнүн сапаттарына терс таасирин тийгизери турган иш. Ошол эле маалда тилекке каршы мындай көрүнүш уланып жаткан кезде 40-50 окуучуга билим берүүгө аракет кылган мугалимдерибизге ыраазычылык гана билдиришибиз керек. Буга чейин бардык эле мектептерде республика боюнча ушу 30-40-50 баладан окуп келген. Муну баарыбыз көкүрөгүбүздө билебиз, көрүп эле жүргөнбүз. Ошого мына мугалимдер ошого чыдап бүгүнкү күнгө чейин иштеп келгенсиздер. Ошого терең ыраазычылык билдиребиз. Мунун баары албетте Кыргызстандагы калктын демографиялык өсүүсү менен тыгыз байланыштуу. Бир нече күн мурда эле биз өлкөбүздөгү 7 миллионунчу жарандын жарык дүйнөгө келгенин бүт дүйнөгө жар салдык. Башкача айтканда, элибиздин канат бутагы жайылып, саныбыз артууда. Ага жараша мектеп окуучуларынын саны дагы көбөйүүдө. Мындан улам сөзсүз түрдө мектептердин санын арттырууга дагы кам көрүшүбүз абзел. Биздин балдардын санынын өсүшү менен биз жылына 24 мына ушундай мектептерди салып турушубуз керек экен. 24 жылына 24 мектептен салып турушубуз керек экен да. Биз аны унутта калтырбайбыз. Ар дайым мамлекеттик пландоо дегенди эстен чыгарбашыбыз керек. Биз дагы мындан ары салабыз. Республика боюнча биз келген учурда 2 жыл мурун 240 айылда, 47 айылда мектептер жараксыз болчу. Анын баарын ошо 2 жылдан бери куруп бүтүп, бүгүн мына азыр эле мен санын алдым. 80ден ашык 87 мектеп калыптыр. Бая жараксыз окуганга болбойт деген мектептер. Эми 60-70 жылкы салынган бойдон окуп келаткан мектептер. Аны дагы Кудай бурса аларды дагы алдыда келе жаткан бир 2-3 жылдын ичинде толук салып бүтүп,
ушу мектеп анан бала бакча проблемасын чечебиз. Тура бул 15 билим берүү мекемесин куруп, колдонууга берүү менен эле класс жетишсиздигин толугу менен чечип салдык дегенден алыспыз. Бирок мындай иштер ар бир баланын татыктуу билим алуусун камсыз кылууга жасалган ыкчам аракет экенин эч ким танбаса керек. Өлкөбүздү өнүктүрүү маселеси кандай маанилүү болсо, өлкөнү өнүктүрүүгө жасалган аракеттердин сап башында турган билим берүү маселеси да ошончолук маанилүү, ошончолук зарыл маселе. Учурда бүткүл дүйнө жүзү, анын ичинде Кыргызстандагы заманбап чакырыктар менен коркунучтарга туш болуп жатат. Алардын бардыгын билимдүү коомчулук менен гана жеңип чыгууга болорун дүйнөлүк окумуштуулар айтып дагы, эскертип дагы келатышат. Билимдүү коомчулук гана өлкөнүн тынчтыгы менен туруктуулугунун, экономикалык өнүгүүнүн жана жаратылышты коргоонун негизи болуп бере алат. Ошентип, билимдүү коомчулук, билимдүү улут гана өлкөнүн өнүгүүсүнүн чыныгы локомотиви боло алары айныгыс факт. Мына ушундай өлкөбүздү өнүктүрүүдө билим берүүнүн орду канчалык зарыл экени айкын болуп турган шартта биз жигердүү аракеттерди көрүү менен бирге билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө, бул тармакты жетиштүү каржылоодагы өзгөчө көңүл бурабыз каржылоого. Азыркы күндө дүйнөнү күч менен эмес, билим менен башкарган заманда билимдүү элдин башкы байлыгы сабаттуулук болуп калды. Мындан улам биздин эң башкы стратегиялык артыкчылыгыбыз дал ушул сапаттуу билим берүүгө, сабаттуу коом, сабаттуу улут түптөөгө багытталып отурат. Билим берүү тармагын каржылоодо мамлекеттик чыгымдар тынымсыз өсүп келе жатканын жүргүзүлгөн анализдерден байкасаңыздар болот. Маселен, 2012 жылы билим берүү тармагына мамлекеттик бюджеттен эң көп деген суммада 21,7 миллиард сом каралган болсо, 2020 жылы бул сумма 39,9 миллиард сомго өскөн. Мына дээрлик 2 эсеге өскөн да. 2022 жылга билим берүү тармагына кошумча 16 миллиард сом каралган. Мына быйыл 16 миллион сом кошумча бердик. Мен жогоруда белгилегенимдей, буга чейин Бишкек шаарында республикалык бюджеттен каражат каралып, 5 айдын ичинде 15 мектеп эч качан курулган эмес буга чейин. Мындай жетишкендиктерди эч тартынбастан эле аткаруу бийлигинин жана Бишкек шаардык мэринин, мына ушул жерде отурат, билим берүү жаатында жүргүзүп жаткан туура саясатынын натыйжасы деп айтууга болот. Ошентсе да, бүгүнкү кырдаал коюп жаткан талаптардын артында сапаттуу билим берүүгө жетишүү, бүтүрүүчүнүн компетенттүү, квалификациялуу жана жоопкерчиликтүү кызматкер болуп чыгуусуна жол чабуу, заман талабына ылайык окуу жайларын куруу менен билим берүүнүн жаңы ыкмаларын кеңири колдонуу маселелери турат. Ошентип, быйыл заман талаптарын аңдай билип, күндүн күрөө тамырын кармай билип жаңы күч, жаңы дем, жаңы имараттар жана жаңы демилгелер менен билим берүү өнөктүгүнө кириштик. Дүйнө жүзүндө компьютердик технологиянын арааны жүрүп жаткан кезде биз жаңы мектептерди салуу менен бирге маалыматтык компьютердик технологияларды өздөштүрүүнү дагы катар алып кетишибиз кажет. Мектептер, орто жана кесиптик жогорку окуу жайлар сөзсүз түрдө компьютер менен камсыз болуп, интернетке туташтырылышы маанилүү. Бул маселелер акырындык менен ишке ашырылып келе жатат. Бүгүнкү күндө биз өлкөдөгү бардык түзүмдөрдү, анын ичинде билим берүү тармагын санарип өткөрүүгө басым жасап, санариптик системаны түзүү боюнча көп иштерди аткарып жатабыз. Урматтуу мугалимдер, мамлекеттин бүткүл тармагын, анын ичинде эң негизги артыкчылык берилген билим берүү тармагын өнүктүрүүгө биз менен кошо сиздердин алдыңыздарга чоң жоопкерчилик коюлган. Сиздер келечек ээлерине терең билим жана татыктуу тарбия берип, андан кийин түрдүү кесиптерге үйрөтүп, кыргыз жараны катары калыптанышына, кесипкөй адис болушуна, элин жерин сүйгөн, ата-энесин урматтаган, улуттук маданиятын, нарк насилин жана элдик көркөм мурастарын аздектеген адам болушуна түздөн түз себепкер боло турган ары ардактуу, ары түйшүктүү кесипти тандап алгансыздар.
Мұғалім мөмөлүү дарак деген накыл кептегидей, өлкөбүздө кайсы гана тармакта болбосун, албан ийгиликтерге жетишкен эр азаматтар чыкса, алар сиздердин мөмөңүздөр экенин, эң ири андай жакшы саамалыктарга сиздердин эмгегиңиздер түрткү болгонун баарыбыз билебиз. Ар бир баланын пайдубалын түптөп, турмуш сапарына чыгарган мына сиздерсиздер. Мына ушундай өлкө келечегин аныктоодо маанилүү ролду ойногон мугалимдер коомчулугунун жемиши көзгө дароо эле илине койбойт. Ага талбаган эмгек, тер төккөн мээнет жана убакыт талап кылынат. Дайыма изденүүнү, мезгил агымы менен бирге жүрүүнү, кыраакылыкты, көрөгөчтүктү, эң башкысы өлкө келечеги үчүн жоопкерчиликти талап кылат. Мына ушундай маанилүү кесип ээлерине бүгүнкү күндө биз ар тараптан колдоо көрсөтүүгө далалат кылып келебиз. Мунун эң алгачкы кадамы катары мугалимдердин мээнетин татыктуу баалоо иретиндеги айлык маяналардын көтөрүлүшү болсо, андан кийинки кадамдар бүгүнкү жакшы саамалык катары мектептердин курулушу болуп отурат. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү алдыңкы окуу жайларында окууга түрткү бере тургандай кылып, билим берүү системасында бир топ реформаларды жүргүзүүгө белсенип киришүүдөбүз. Кадырлуу эже агайлар, Кыргызстандын жаркын келечегине даңгыр жол салуу сиздердин колуңуздарда. Элибиздин өнүккөн Кыргызстанды көрүү насиби дагы сиздерден түздөн түз көз каранды. Келечек муундарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берүү жоопкерчилигин аласыздар деп бекем ишенем. Биз өлкө жетекчилиги сиздер менен биргеликте гана билим берүү тармагында олуттуу ийгиликтерди жарата алабыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп накыл кепте айтылгандай, билим аркылуу гана бийиктиктерди багынта алабыз. Сиздер берген билим тарбия ар бир жетектеген жеткинчектин жүрөгүндө түнөк таап, Кыргызстаныбызды ар тараптан өнүктүргөн уул кыздарыбыздын аздектеген агай эжейлеринен боло аласыздар деп абдан үмүттөнөмүн. Сиздерге кажыбас кайрат, бекем ден соолук, иштериңиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, өзүңүздөр күбө болгондой, заманбап бардык шарттар түзүлгөн жаңы мектептерди куруп, бизге тапшырган улуттук курулуш компанияларына терең ыраазычылык билдире кетейин. Ата журтубуздун келечек ээлерине кам көрүүдө, балдарыбыздын татыктуу билим алышына зор салымдарыңыздарды кошуп жатасыздар жана мындан ары дагы мындай иштерге жигердүү катышасыздар деген терең ишеничтемин. Сөзүмдүн аягында учур талабына ылайык курулган, жаркыраган жаңы мектептердин курулушун жүргүзгөн биздин улуттук Акбата, Рамзан, Капитал курулуш, Авангард стиль жана башка курулуш компанияларына дагы ыраазычылык билдиремин. Ушул жерден дагы бир нерсе айтып кетишим керек. Буга чейин акыркы ушул 10 жылдан бери карай, 12 жылдан бери карай ар бир мектеп болобу, бала бакча болобу, ар бир квадрат метрин $850 салып келишкен экен. Мына материалдар эки эсе арзан кезинде. Азыр бүгүнкү күндө материалдар семент болобу, арматура болобу эки эсе кымбат. А бирок ошого карабастан $650 ашкан жок. $650 мына ушулар куруп берди. Ошондо дагы чөнтөгүнө киреше кирди. Бекер курган жок сөзсүз. Биз ушуну менен мына ушул мектептерден эле бир $100 миллион тегерегинде быйылкы жылы сактап калдык да. А эгерде акыркы 10 жылда ала турган болсок, мен былтыр ушул жайда жазында ушу мектептерди баштап атканда эсептеп чыктым эле. Менин эсебим боюнча эле акыркы 10 жылда ушул мектеп салдым деп туруп эле бир $200 миллион сол чөнтөккө солонуп кеткен да. Бул ош $650 бардык парталары менен, оборудованиясы менен, жанагындай тикмечи машинкалары менен, жанагы балдарга үйрөтө турган бир кесип алып чыга турган бир станокторду коюп берүүсү менен бардыгы менен алганда ош $650 айланды. Колдонууга берилген билим уяларыбыз ак жолтой болуп, бул жайлардан Кыргызстандын керегине жараган эр азаматтар көп чыксын деп тилек кылалы. Бардыгыңыздарга чың ден соолук жана бакубат турмуш, чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Жараткан баарыбызды колдосун.